Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен түстү тасма берүүсү жана мен Айжамал Мангелди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды Ноорус майрамына арнайбыз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Күн менен түн теңелген күндү жыл сайын 21 мартта Ноорусту майрамдайбыз. Бул майрам кандай пайда болгон? Эмне болуп майрамдалып калган? Кийинки видеодо кыргыз жаңы жылы жөнүндө уламышты тартуулайбыз. Bayrağının jomoğu baştasa gelir vurulu. Atаңардың жомоғы айтпай кетсе болобы, уламадан ұққан сөз, ұғыты өніп шыққан сөз, қарылардан алған сөз, халық ішінде қалған сөз, арбын жомоқ толған сөз, ат көтергіз болған сөз, ошол күнден ушул күн ечен қылым бер өтті, алышқан жоусын бұйы қылған, албан түрлі шер өтті, андай болса қалайық айтар сөзден шашпайлы, ай көліңдің өзінің жомоғынан Олаңдай бұлғын қара чач төбесіні түйініп еркектің киімін киініп темірде өңі көгеріп сыр бараңын өңіріп бағын сынап баланын көңілі көпке бөлініп көзінен жашы төгіліп емне болса көрім деп шықпай қалса тұлпарым ажалдан бұрын өлім деп қой дегенге тіл албай алғыр құштай қайланып ер жарағын байланып ақбор шуын қамшылап алдағандай болот деп көзінен жашы тамшылап ақ құржынын бөктіріп 643 тұлпарды абайлап көзден өткөріп қаралу қатынған кей чиырдыдан баталып сан санаған баталып жабдығының барысы жай жайында шарқылдап көргеннің көңі бөлініп сөлекөті сөйлеті ер манастай көрініп қара киген қаныкей тай торудай бұлданда өзі қоштап ал деме ішкенің жолын төтеліп бұқардағы 8 қанның алдынан тай торусын жетелеп өді төмен қарабай өлемін деп санабай чеймекші болды сызықтың ай көлдің алған байқұшың атына біреу қатылса көрсетмек болды қызықтың İçkeri can. Arabına koşsalar. Gel koy. Kele koy. Ali geldin. Gel. Adaysın abi. Sığar mı? Bundaysın. Keliniz Ece, keliniz. Amansızdı. Gel, çağal oldu. Ilgari өткөн заманда, жарқыраған жаздын алғачкы айында халықты ачарчылык каптайт. Эл ичинде өлүм житим көп болот. Элдин айласы куруп самандай сапырылат. Эл тентийт. Тамак сурап чыркыраган балдардын үндөрү басылбайт. Энелеринин айлалары кетип, аргалары түгөнөт. Мындай учурда адамдан амал качып кутулбайт тура. Мейирман энелер бир ойго келишип, ар кимиси колдорунда болгон тамак аштарын ортого чыгарышат. Садак болуп кетейин. Азыр мына кошуналарга баралык, курсаңды тойгозом. Азыр барабыз. Азыр мына жетейин деп калдык. Мына бурулсак эле барып калабыз, балам. Жакшысыңарбы, айланайындар? Келиңиз эже, кош келдиңиз. Бул жака отуңуз. Бирөөсү бир чымчым онун, экинчиси бир кашык майын, үчүнчүсү бир ууч талканын, дагы бирөөлөрү 3-4 өрүктүн кагын жана башкаларды чогултушат.
азыр мына азыр бышат нанып кетпейин азыр Ак элечектүү энелер, байбичелер казанды аралаштырган сайын айланайын Кудай, ушул көктөм элибизге токчулук менен бак таалайды алып келсин. Журтубуз ачкачылыктан кыйналып кетти. Мол түшүмдүн, берекенин, ден соолуктун жылы болсун дешип тилешет. Арбаңыздар, апалар, айланайын журтум. Казаныңарга кошорго эч нерсем жок. Мына бул 9 жаңгактан башка эч нерсе тапкан жокмун. Жок дегенде ушул 9 тоголок жаңгакты кошо бышырыңыздар. 9 балама ырыскы болуп кошо быссын. Жараткан Аллам калайык калкыма токчулук менен бейпилчиликти алып келсин. Халк ачарчылыктан аман калат. Мындай ширелүү, гүлазыктуу, касиеттүү тамакты эл сүмөлөк деп аташат. Ошол жылы элдин тилеги кабыл болуп, жаз токчулукту алып келет. Эгин укмуштуудай чыгып, мол түшүм алынат. Халк токчулукка белчесинен батат. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ата-бабаларыбызды ачарчылыктын апаатынан аман сактап калган касиеттүү сүмөлөк, ыйык тамак катары бааланып калат. О, калайык калкым, кана эмесе бата кылалы. О, жараткан, жадырап келип турган ушул көктөм айы берекелүү, токчулуктун, молчулуктун жазы болуп, корообуз малга толсун. Амин. Аллаху акбар. Жыл сайын бир эле учурда жазында түн менен күн теңелип, каар эрип, баары жашылданып баштап жаратылыш ойгонот. Суу өмүрдү, жашылчалар бакытты жана жаңыланууну, өрт энергияны жана тазаланууну билдиришет. Ал эми кыргыздар күндүн жылуулугуна сүйүнүп, 21 март күнүн өзгөчө каада салттарды карманышат. Бул тууралуу кийинки видеодо. Норуз майрамына карата массалык иш-чаралар жана сүмөлөктүн дегустациясы быйыл өтпөйт. Бирок бул жазга кубанбай, бул күндү үй бүлөңүз жана досторуңуз менен өткөрбөө үчүн себеп эмес. Байыркы салтты эстейли. Сүмөлөк бул эмне деген тамак? Кыштан кийинки ачарчылык мезгилинде урналарда дан жок болгондо бүткүл айылынып чыккан буудайдын калдыктарын чогулткан экен. Андан кийин майдаланган буудайды казанга салып кайнатышчу. Ошентип казандын тегерегинде чогулуп, өсүмдүк майын кошуп, өнүп чыккан буудайдан жасалган шоколад түсүндөгү деликатестин бышаарын күтүү салты сакталып калган. Аны жаңы түшүмгө чейин жашайлы деген жакшы ниет менен жеш керек. Сүмөлөктү даярдоо биримдикти билдирет. Бүгүн даамдуу десертти каалаган дүкөндөн сатып алса болот. Байыркы каада салттарга тазим кылуу үчүн жана бул жөн гана даамдуу болгон үчүн сүмөлөктү жеш керек. Экинчиси, мейкиндикти тазалайбыз. Алас-алас, ар баледен калас. Бул сыйкырдуу сөздөр эмнени билдирет? Бул сөздөр кыйынчылыктар бизден кетсин дегенди билдирип, жагымсыз нерселер артта калуусу үчүн жиндерди кууп чыгуу, жаңыланууну күтүү, тазаланууга чакыруу. Бул сөздөр турак жайды, арчаны түгөтүү менен коштолот. Байыркы салттарды карманбасаңыз дагы майрам күнү жалпы тазалоону уюштуруңуз. Бакчаны тазалагыла, терезелерди ачкыла, жаз келсин, үйүңүздү керексиз нерселерден бошоткула. Үчүнчүсү себүү иштери. Норуз эгин себүүнүн башталышы. Бул күн дыйканчылык күнү, эмгек майрамы деп да аталат. Күн жана түн теңелген күнү талаа иштери топуракчылык, анда ным жетиштүү болгондо салттуу түрдө башталчу. Норуз учурунда ар дайым жылуу экендигин байкадыңызбы? Чындыгында жашыл бактарды отургузуу же үйдүн ичиндеги өсүмдүктөрдү көчүрүп алуу үчүн ылайык учур. Кантсе да күн менен түн теңелүүчү күн, гүлдөөнүн башталышы. Муну жасоо өтө символикалуу. Төртүнчүсү, жакшы ниет. Жыл жакшы өтүшү үчүн ушул күнү биз менен урушуп кеткен адамдардын бардыгы менен элдешүү жакшы. Жаңы мезгилди карызсыз, таарынычсыз, жакшы ойлор менен жана жакшы жашоого үмүт менен тосуп алуу керек.
Күн календари боюнча Түрк жана Иран калктары жаңы жылды белгилешет. Фарси тилинен Навруз жаңы күн деп которулат. 2009 жылы Ноорусту материалдык эмес маданий мурас катары ЮНЕСКОнун тизмесине кирген. СССР учурунда Кыргызстанда Норуз белгиленген эмес. 1991 жылы Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин гана майрамды официалдуу түрдө өткөзүп башташты. Ал эми кийинки видеодо 1990 жылы официалдуу түрдө эмес майрамдоонун өтүшү. Восточный Новый год. Символирует традиционные кушания в этот день. жылдан бери 21 мартта Кыргызстан жыл сайын Норуз майрамын белгилеп келет. Ал эми пандемияга байланыштуу быйыл баарыбыз Норузду үйдө белгилейбиз. Кийинки видеодо 2019 жылы өткөн концерттин үзүндүсү. Ошунда ой тилегим жөн, өнүрөнүм өн. Норус келди, алам болду аласал, тоолорду да толкурчудай жанатал. Эл жанданы жакшылыкка, жарчылыктын жылы бол, махабаттын ныры бол. Алас, 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 арбаледен калас. В этот день возрождения природы мы тоже друг другу дарим подарки, желаем здоровья, счастья и всего самого наилучшего. В мэрии Бишкек имеются перспективные планы развития столицы, и мы их сможем реализовать только созидательным трудом и совместными усилиями. Дорогие горожане, сделаем наш любимый Бишкек еще лучше и краше, комфортнее и безопаснее. Вернем славу Бишкеку, самого зеленого города, в котором много цветов и счастливых лиц. Пусть этот праздник принесет всем нам мир, благополучие и единство. Түбі жоқ гүлдей, терең бол, күшті бол, күндей жалындап, түпті бол, жердей қалыңдап. Өнерге өткен уста бол, Норуз менен арулансын. Амин. Notice
Stone. Алымы чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ирдестени тартуулайбыз. Бул ыр сизге жагып, маанайыңызды көтөрөт деп үмүттөнөбүз. Yeah. Begiş. Özüm boldun men üçün bul жашоонун өнөгү. Билбем сен жок болсоң бул жашоого көнөмбү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмбү. Асылым келчи кайрылып сен жок күндөр өтөбү. Өзүң болдуң мен үчүн бул жашоонун өнөгү. Билбем сен жок болсоң бул жашоого көнөмбү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмбү. Асылым келчи кайрылып сен жок күндөр өтөбү. Кайрылып келчи мага мен сени сагындым. Сезилип мен үчүн бул дүйнөнүн тардыгы. Экөөбүздү кошпогон бул жалган тагдырбы. Келчи кайрадан мага мен сага жалындым. Өттү го күндөр сени көбүз жолукпаган. Өттү го күндөр сени көбүз унутпаган. Өзүңдү издеп жүрөм арасынан булуттардын. Мен сени сүйөм жалгызым сен аны унутпагын. Өзүң болдуң мен үчүн бул жашоонун өнөгү. Билбем сен жок болсоң бул жашоого көнөмбү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмбү. Асылым келчи кайрылып сен жок күндөр өтөбү. Эсимде сени кучагыма алып жүргөн күндөр. Эсимде сенин кучагыңда жүргөн түндөр. Ошол күндөр эми кайда, кайда, кайда? Сен жок болсоң андан мага кандай пайда? Жалгызым түшүнчү бул ыр сага гана. Сени таппай калдым мен эми арманда. Көрүнбөйсүң сен жанымдан, көрүнбөйсүң алыстан. Билем жүрөсүң азыр башканын кучагында. Өзүң болдуң мен үчүн бул жашоонун өнөгү. Билбем сен жок болсоң бул жашоого көнөмбү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмбү. Асылым келчи кайрылып сен жок күндөр өтөбү. Өзүң болдуң мен үчүн бул жашоонун өнөгү. Билбем сен жок болсоң бул жашоого көнөмбү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмбү. Асылым келчи кайрылып сен жок күндөр өтөбү. Сен жок күндөр өтөбү. Сен жок күндөр өтөбү. Yeah. Begiş. Ушундай позитивдүү нотада биздин түстүү тасма чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздерге чын ден соолук, бакыт, таалай, дүйнөдө болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен, ана алып баруучусу Айжамал Мангелди болдум.